Дыйкандарга жерин күрөөгө коюп насыя алууга мүмкүн боло турган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Демилгечи депутат Акылбек Жапаровдун бүгүн парламент жыйынында билдиргени боюнча, мыйзам агрардык секторду активдүү каржылоого мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун иштөө механизмдерин караштырып, кайсы мыйзамдарга кандай өзгөртүүлөр керек, ушу агрардык секторду канткенде түздөн түз колдойбуз деген суроолордун негизинде ушу мыйзам келип чыкты, урматтуу коллегалар. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө багытталып түзүлгөн. А бирок аталган фонддун миллиондору парламентте отурган чиновниктердин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат, деди депутат Эльвира Сурабалдиева. Почему-то аффилированные с парламентом высокопоставленные чиновники в Кыргызстане получают кредиты. Это считается нормальным, но при этом, когда бизнес без связи получает у него последствия, это чревато тем, что он останется вообще без бизнеса. Вот такое мнение сейчас создается в бизнес-среде. Во-первых, это, скажем так, не ваша частная компания, правильно? Это межгосударственный такой большой фонд, созданный специально для помощи кыргызскому бизнесу, в моем понимании, да? Я начну с этого. Не политическим партиям. Именно в то, что у нас в политике прописано, ни одно нарушение в политике кредитования не было допущено правлением фонда. И не надо говорить, что мы там кому-то здесь финансировали или не финансировали. Уважаемый Куанышбек Кеңешевич, что мне надо говорить и что мне не надо говорить, давайте я буду решать Я вам сама. ответил на ваш вопрос. Вы свои эмоции оставьте при себе, пожалуйста. Я тоже повторю свою фразу. Пожалуйста. Депутаттардын суроолоруна эле жооп берсеңиздер. Буга чейин айрым массалык маалымат каражаттары өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кубанычбек Кулматовдун айлык маянасы $15.000 түзөөрүн жазып чыгышкан. Андыктан депутаттар айлык маяна жөнүндөгү суроону да көңүл сыртында калтырышкан жок. Канча эмгек акы аласыздар айлык зарплата? Айлыкты биз уже канча 2 жыл фонд бар, 2 жылдын ичинде айтып атабыз. Биз айта албайбыз, коммерческая тайна. Бирок мен айтып кетейин, көп деле ашык, но ондай банктардын системасынан биз ашык албайбыз. Сиз кечиресиз, сиз коммерция кылып аткан жоксуз да, коммерческий тайна болгондо. Сиз келген каражатты Евразиясынын алкагында мамлекетке бөлүп берип атасыз. Сиз кандай бул секретный болушу мүмкүн зарплатаңыз, коммерческий тайна болушу мүмкүн. Же пайда таап атасыздарбы? Мен өкмөт менен контракт түзгөнмүн да. Өнүктүрүү фонду насыяларды 4% үстөгү менен берет. Ошол эле кезде коммерциялык банктар дыйкандарга 9%дан насыя берип жатат. Ал эми Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан түз насыя алган дыйкандар жок эсе. Мындан улам депутаттар өнүктүрүү фонддун пайдасын карапайым эл эмес, байлар көрүп жаткандыгын айтышты. Мына өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Бүгүнкү күндө дыйкандарга азыр биз 9%дан 5%дан кредит берип атат өкмөт. Бюджеттен субсидирование кетип атат, 700 миллион акча каражат кетип баратат. Ошо бюджеттин субсидированиясын кетирбей эле ушул Орус-Кыргыз фондунун акчасыны биз аз пайыз менен ошо дыйкандарга берсек, ошондо пайда болмок экен. Ошондуктан биз ошонун үстүнө иштешибиз керек. Азыр эгерде бул мыйзам кабыл ала турган болсок, демек азыр кайра эле жанагы айткандай бир киши эле бай кишилер кайра ушул кредиттерди ала турган мүмкүнчүлүк түзүп берип койду экенбиз да. Бул чындыгында туура эмес болуп калат. Мыйзамда күрөөгө коюп насыясын төлөй албагандардын жерлерин Орус-Кыргыз фонду бир гана кыргыз жарандарына сатаары белгиленген чечим киргизилген. Мыйзам долбоорунун концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.